Анан салык инспекциясынын жетекчиси бар бул жерде? Орун басарыбы? Сиздер жанагы камераны проверка кылып эле бир топ ишкерлерди текшерип, иштерин сотко ашырып берип атасыздар да. Эмне себептен ушундай болуп атат? Нааразычылыктар көп болуп атат да, бизге да кайрылып атат. Бир суммалар бир асманды башыга чыгып кетип атат дейт. Ушу боюнча бир маалымат берип коюңузчу. Саламатсызбы, Рашидбек Исламович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Камералдык текшерүүнүн мыйзам боюнча, салык кодекси боюнча характери, бул өзү мүнөздөмөсү салык төлөөчүгө жардам берүү да. Камералдык текшерүүдө биз мындай биринчи эле текшерип барып туруп сотко өткөзүп же бир чечим чыкпайт. Текшерүүдө өзүңүз жакшы билесиз, ошол салык төлөөчү кетирген тобокелчилик же кетирген каталарды көрсөтүп берип, 15 күн убакыт берилет. Ушул 15 күн ичинде сиз оңдоп, түзөп, өзүңүз отчетуңузду тапшырып коюңуз, же болбосо аргументтериңизди бериңиз депчи. Ошондон кийин гана, эгерде эч кандай реакция болбой, ошол нерсени оңдоп түздөбөсө гана чечим чыгат. Эми ошону жөнгө салышыңыздар керек да, бизге да кайрылышып атат да, ушундай өтө көп сумманы жазып салып атат, биз аны түшүбүздө да көргөн эмеспиз деп кайрылып атат ишкерлер да. Андан 9 айдын жыйынтыгы менен былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы планды аткардыңыздарбы? Кандай болду? Ошол камералдык текшерүүлөр боюнча биз борбордук аппарат тарабынан да азыр ар бир текшерүүнүн мыйзамдуу жана баягы адилеттүү так болушун көзөмөлдөйбүз. Мындан кийин дагы 9 айдын жыйынтыгы боюнча жалпы салык кызматынын ишмердүүлүгүнөн 211,4 миллиард сом салыктар жана жыйымдар чогултту. Берилген план 103%, 103,7% аткарылып, былтыркы жылга караганда 32,8 миллиардга көп аткарылды. План 9 айда аткарылып бүттү. Быйыл көбүрөөк аткарылып турду, Быйыл былтыркыга караганда 32,8 миллиардга көбүрөөк чогулду. Рахмат.